Корунтуктарга жазылган 2 кат 1 бөлүм. Кудайдын амири менен Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан жана боордошубуз Тиметейден Кудайдын Корунт шаарындагы жыйынына жана бүтүндөй Ахая аймагындагы ыйыктарга дубай салам. Ылайым Кудай атабыз менен эгебиз Ыйса Машаяк силерге ырайым кылып тынччылыгын берсин. Эгебиз Ыйса Машаяктын атасы Кудайга алкыш болсун. Ал биздин да боорукер атабыз жана жаныбызды жубатып турган Кудайыбыз. Кандай гана кыйынчылыкка учурабайлы, ал дайыма жаныбызды жубатып, башынан ар кандай кыйынчылыктарды өткөрүп жаткан башкалардын да жанын жубатууга жөндөмдүү кылат. Ошондо андан биз кандай сооронуч алсак, башкаларды да дал ошондой соорот алабыз. Анткени Машаяк үчүн канчалык көп азап тартсак, Кудай да Машаяк аркылуу бизди ошончолук көп сооротот. Кыйналсак, силердин жаныңарды жубатып, силерди куткарылсын деп кыйналабыз. Кудайдан сооронуч алсак, бул да биз тарткан азаптарды кайраттуулук менен аркалап келе жаткан силердин сооронушуңар үчүн. Биз болсо тарткан азаптарыбызда гана эмес, Кудайдан алган сооронучубузда да силер менен бир экенибизди билип, силерден эч күмөн санабайбыз. Ошон үчүн, боордоштор, силерди билсин деп, Асия аймагында дуушар болгон кыйынчылыктарыбызды эсиңерге салып кетели дедик. Ал жактан ушунчалык чоң, ушунчалык оор азап тарткандыктан аман калаарыбыздан да үмүт үзгөн элек. Бизге карата өлүм өкүмү да чыгарылып калган. Андыктан өз күчүбүзгө ишенбей, бир гана Кудайга бел байладык. Анын өлгөндөрдү да тирилткидей кудурети бар эмеспи? Ошол жолку жүрөк үшүн алган, өлүм чеңгелинен куткарып алган, ал бизди эми да куткарат. Келечектеги коркунучтун баарынан да Кудайыбыз куткараарынан биздин эч шегибиз жок. Бул үчүн силер да бизди өз сыйынууларыңар менен колдоп турушуңар керек. Ошондо көпчүлүктүн биз үчүн болгон сыйынууларына жооп берип, бизге ырайымын тартуулаганы үчүн көптөрдүн оозунан Кудайга алкыш айтылат. Биздин сыймыктанганыбыз бул. Ушул дүйнөдөгү жашообузда, айрыкча силер менен болгон мамилебизде, биз эмне кылсак да, ошону Кудай өзү берген ак ниеттүүлүк жана астейдилдик менен адамдык акылмандыкка эмес, Кудайдын ырайымына таянып жасадык. Муну өз абийирибиз да айгинелеп турат. Силерге да өзүңөр окуп түшүнө турган нерселерден башка эч нерсе жазганыбыз жок. Азыр бизди толук түшүнбөсөңөр да, келечекте толук түшүнөрсүңөр деген илгери үмүтүм бар. Ошондо эгебиз Ыйса кайткан күнү, биз силер менен кандай сыймыктансак, силер да биз менен ошондой эле сыймыктана аласыңар. Ушуга ынанган соң, мен алгач силерге барып келүүнү чечтим. Ошондо экинчи сапар келгенимден силер дагы бир ирет Кудайдын батасын алмаксыңар. Мен Македонияга баратканымда силерге бир жолугуп, Македониядан келатканымда дагы бир ирет кайрылып, анан силер мени кайра Иудеяга жөнөтүп коёрсуңар деп ойлогом. Же бул ойлорум мени туруксуз кылып көрсөтүп жатабы? Же алдыга ушундай максат койгонумдан улам, мен өз керт башымды гана ойлоп, бир туруп ооба, бир туруп жок деген адамга окшоп турамбы? Кудай дайыма ишенимдүү болгондой, биз да силерге бир туруп ооба, бир туруп жок дебедик. Анткени Сила жана Тиметей үчөөбүз силерге үгүттөгөн Кудай уулу Ыйса Машаякта эч кандай эканчылык жок. Ал бир туруп ооба, бир туруп жок деген жок. Ал өз сөзүнө дайым бек турат. Анткени ал аркылуу Кудайдын бардык убадалары аткарылган. Дал ушул себептүү
Biz dagы Kudайды dаңктap, "Omin, ылайым ошондой болсун" деп турабыз. Силер менен кошо бизди да Машаяк менен болгон биримдигибизде бекемдеп, өз кызматына дайындаган Кудай. Ал бизге өз тамгасын басып, ага тийиштүү экендигибиздин кепилдиги катары ичибизге өз рухун салып берген. Мен Кудайды күбөгө чакырып, өз өмүрүмдү сайып ант берем. Дагы бир ирет корунтка барбаганымдын себеби силерди аяганымда. Биз мында силердин ишенимиңерди башкарып алалы деген жерибиз жок. Болгону өзүңөрдүн эле кубанычыңар үчүн силер менен бирге иштешип келе жатабыз. Силер болсо ишенимиңерде бек турасыңар.